Жана Адахан делечи мисалы Мотунун өзүнүн тилин тапса, жакшы эле адам. Негизи тилин таап алсаң, мындай, тилин таап алсаң, анан өзүн эле хайп карма. Адахан деле мисалы жана башың жегер Адахан деле карабайсыңарбы? Мисалы жизни канча мисалы революция болду, мынакей 2010-да болду, бийликке жеткен жок. 2017-де бийлик алмашты, почти билинбей революция болду да, баягы соке, баягы билинбей ал деле считай революция деп. Анда бийликке жеткен жок. 2020 революция болду, анда жеткен жок мына Адахан. Жалаң ушул мотивге окшоп, жөле хайп кармап, пиар кармап бийликтегилер менен. Азыр мисалы Адаханды давай чык конкретный митинг кылалы, эркекче төштү тозолу, камалса камалабыз. Давай десең Адахан жок дейт. Мен аз жана Мирлан, билебесе Мирлан Омураимов биле, ошонусу мен да сүйлөшүп көргөм. Жок дейт. Биз мыйзам чегинде тычо мурун билесиңерби Садыр кандай эле. Вперед, только вперед. Мачит Атамбаева, мачит бүттү. Вперед сен тиги ок жейсиңби тиги вперед болчу. А бул Адахан ошентип ийгиликке ошол жетти мына 2010-дон бери ошентип ийгиликке мына 20-да жетти. Адаханга окшоп мисалы мотив точно ошол Адахандай эле болосун да, бир 2005-те эле бир чыктың Бакиев менен болду. Анда да Адахан бар болчу. Ошо менен бир көмүргө жеттиң, 5 колуңду салдың көмүргө, 5 колуңду салдың, бутуңа турдуң, эметтиң, бирок анын баары ошол жумгал элдин ырыскысы болчу, ырыскысын жедиң, аны менен деле мынакей ошонун баары постепенно бир жериңен баягы чыгып атат да, ошо дагы чыга элек, полный дагы чыгат. Скоро жана Көлбаев менен кайып кармап атасыңбы? Эми анын Көлбаев сага жизни теңелбейт. Действительно мындайча айтканда, Садыр деле мага теңелбейт. Ошондой эле да Көлбаев деле сага теңелбейт. Койчу ошол ненормальныйды да коет. Эми берде өкмөт ага көз салып атат. Кой ушундай популярный, коомчулукка таанылган адамдарды мындай кандай десем, көңүл бурбайт да, баягы бандитский мамлекетке айландырбайлы деген эмеде мамлекетте талап бар. Ошол талапты Көлбаев аткарбайт. Сени баягы сага теңелбейт. Бирок бир айтайын. Көлбаевди дагы колдогон, ага берилген бир адамдар бар да, берилген бир адамдар бар. Преступный мерде билесиң. Ошолор бир күнү келип көчүңдү баягы асманды көздөй баягы кайрып койбосун да, ошого карап мындай тилиңдин азабын өзүң баягы чегип калып, аны сөктүм деп баягы хайп кармап атасың. Көрбөгөндөр түшүнбөй атат, бирок жерде Алла Таалам көрүп атат. Аны таразалайт да. Ошону кошуп таразалайт. Бул хайппы же чынбы? Чын болсо, анда сен жеңишке жетесиң, ооба. Чын болсо. А хайп болсо билбейм анда кандай болот. Ошон үчүн так что жигиттер, мен да көптөн бери баягы эфир кыла элегем, немете элегем. Анан баягы кээ бирде сүйлөсөң, анан тии сүйлөтүп атат, анан бу сүйлөтүп атат деп ушундай немелер чыгат экен. Ошон үчүн мен айтып атам да баягы өзүм баягы прямой эфирди билесиңер, кылып атканда бирөө эч ким мындай үйрөткөн эмес, бул өзүң оозуңан чыкканың болот неме. Карандай мотивдики, карандай бир калыпты эле айтып, мына мага жолук мына же чал, мына 709 05 05 83 мага чал, жолук ошончолук эле баягы кыйын болгун келсе, эгер Ташиевден коркуп атасың десең, анда сен бир нерсени жазып кел мага. Мына ушуну Ташиевден коркпосоң, ушуну айт деп. Мен ошону айтам. Анан мен да сага жазып берем. Ошончолук эле баягы коркпосоң Көлбаевден, ошончолук эле баягы коркпой мен эле моюнтуп атам десең, анан ошону сен дагы айт. Көз чыгып мындай чогуу эфир кылалы, давай, эфир кылалы. Мотке. Анан сен ошончолук мындай духовитий. Көчүңө камераны, мисалы көчүңө камера салып алгансың, туруп, машинаңа камера салып алгансың, болгон тешигиңе камераны салып алып, ачык эле айтып атасың. Мына бияктан уруп кетсем, моюнтуп арчасам, жактан уруп кетсем, моюнтуп арчасам деп, өзүңөн эле уже мындай Көлбаевдин терпиласы болуп атасың да, мындайча айткандачы, өзүң элечи. Өзүң эле сүйлөйсүң, анан кайра өзүң эле баягы
терпелип эле болуп атасың да, мындайча айткандачы, мисалы эркекче айтканда. Ошон үчүн баягы жолугуп, неметип, мындай кылып, мындай кол алышып, мисалы деле жаман оюм жок, действительно. Кечээкү видеону дагы бир жолу айтып атам мен сага. Ал жанагы бала ушинтип мене кесиптешим суранып, ушундай сүйрөп, айла жок да мынакей жүктөп туруп эле мына өчүрүп койсом, ошону жана чипаш деген каракчы, жана чипаш деген эме атайын ушундай кылып туруп өзүнүн баракчасына жүктөп коюп туруп, ошондон кетти. Ошон үчүн барып ошо чипаш менен разбирать этип алыктым го. Мага эметпей. Давай баракчаны кара татынакай. Мен баракчама чыккан жок. Бир жолу мен жанагы чипаш деген эмени жана больнойду мага бир жолу тиги жердеши кош берген. Жакшы бала ал. Мен 83 классташым. Кош берген эми ушул жигитти жаныга алып жүр деп. Анан чипаш 1-2-3 күн чалды мага. 2-3 күн чалып эми чыдап тур, коюп тур, эми ана жолго машинаң барбы деп эле кызыгып аткан. Мен эле мен баягы жаныбызга кошуп алайын деп баягы жүрүп эле машинаң барбы деп аткан. Андан кийин эле ушундай бир жол кагаба мүмкүнчүлүк келбеди, бүттү. Ушул эле баягы мени дагы кечирим суратканда баягы Садыр Жапаров сөккөндө МВД эмеден роудтан кечке алдап 2 күндөн кийин суратты. Ошондо чыгып эле сразу өчүргөм. Аерден да алдашты мени МВДдачы алдап. Ошондо чипаш сразу жүктөп мен сразу өчүргөм. Алдадым го. Мына азыр жолуктабыз тойго. Улан Ниязбеков менен дегенде алдап кетишкен аерден дагы роудтан. Ошону өчүрөр менен дагы ошону дагы чипаштын менен кечирим сурадым. Мынакей бул кече эле моинтип аткан, деп ушинтип эле ушундай бир эмелер жакшы нерселеримди баягы жүктөп айткан, мындай издевательство бир эмелерди ушундай жүктөйт. Ошон үчүн мен мотивге айтам, сен сначала бир эмелердин бардыгын көр. Ташиевдин тиги эмне дейт? Ташиевден бир корккон бир жери бар, анан мындай деп, ал жерден сот өзү суранган менден, кандай чечим чыгарайын деп. Анан мен баягы Ташиевдин берген өзүнүн укамал жардам берем деген сөздөрү бар. Ошон үчүн мен ошол жака УКМКны баягы астын чыпырам деп эле баягы эме алгам. Аны бир тимеле бир ондай жет астынан кылып хайп кармабай эле кой анычы. Мен Ташиевден коркуп калган эмем жок. Анын өзүнүн жолу бар, жолу менен сынын айтабыз, убадасы бар. Мен да аны күтүп атам, скорочы, мен да аны күтүп атам. Скоро мен да жарыла турган уже мезгил дагы келатат. Жарыла турган конкретный. Садырдын берген өзүнүн дагы убадасы бар. Мерка мен эжем кирди, чыгып эле кетчи, мени көрбөй эле. Чыгып эле кетчи. Ошол анан берден TikTok деген эме бар, билесиңер. Ал жерден баягы Мотуев деген өзү мурун журналисттерди баягы эптеп баягы акча берип жалдап, баягы акча эметип, баягы өзүн хайп кармап, пиар кылчы. Эми азыр современный жашоо экен ушундай. Ар бир адамда сотка бар. Ошол соткасынан эле чыгат экен. Эч ким акчасын төлөбөйт экен. Соткасын алып чыгып эле баягы Кудай берди да, мындайча айтканда Мотуевке Кудай берди. Анан бул бизге окшоп, мисалы мен азыр скоро эмне кылдым, могу убакыттын ичинде эмне кылдым, ошол иштеримди мисалы көргөзөм. Кандай жолдорду неметтим, мисалы кандай элдерге жардам жер, кандай жардам, мисалы ошолордун бардыгын мына жазып бератам, баягы ачыктайм да. Анан сен бир соткаңды кармап алып, Мотуев, соткаңды кармап алып, өзүң менен эле баягы өзүң сүйлөшө бересиң да, мындайча айтканда, сотка деген ошол да, өзүң менен эле өзүң сүйлөшөсүң да. Иш жүзүндө эчтеке кылган жоксуң да. Тилиңдин азабын, мисалы Атамбаев Асылам деп тилиңдин азабын көрүп чыктың, мына түрмөнү көрдүң. Канча көрдүң, мына пайдасын көргөн жоксуң, үзүрүн көргөн жоксуң, түрмөнүн пайдасын, үзүрүн. Значит, сен бул хайп кармаганың эме болду да. Мисалы Садыр Жапаров пиар кылды, күнтөрдү пиар кылса дагы, зато үзүрүн президент болуп үзүрүн көрүп атат. Ошондой сен дагы бир үзүрүн көрүшүң керек болчу да. Үзүрүн, түшүнүп атасың? Кыйынчылыктардын үзүрүн көрүшүң керек болчу. Кыйынчылыкты сен баягы тилиңден тура эмес хайп кармоо болуп, тура эмес пиар кылып алып, ошонун азабын мына азыр
жөндөн жөн эле баягы эч кандай бийликке деле барган жоксуң, өзүң менен эле өзүң сүйлөшүп атасың, денеңди жептирсиң, уже мынакей эптеген эле бир эме. Анан ар кайсы стартап келип алып, мисалы неме кыласың, башын айлантып бир кичинекей бир магазиниң барбы, кандай анан bir Kudayдын калпын айтып, мен акча берчим деп, сен мага качан акча бердиң эле, мен билбейм. Качан акча берип жүрдүң эле, канча сом бердиң эле, антип калып айтпа. Менин классташым бар болчу, мына бул могу жерде кызыл аскерде, колония последняя жатчы. Ошол классташыма барганда просто жалдырап эле суранчы, эми камалган адам ал бетте неме болот. Кандай десем, корку сезим, камалган адамда албетте корку сезим болот. Ар бирөөнөн коркосуң, чакап ар бирөөнөн суранасың, неметесиң. Анан бул чыгып алып баягы түрмөнү көрбөгөн дагы адамдар бар да. Мен деле жаткам мисалычы. Анан ал жерде преступный мир деп коет. Сен кайсыл тиги түрмөдө жатып алып, мисалы андай Камчы Көлбаевка андай сөздөрдү сүйлөбөйт, аны аякта түрмөнүн Көлбаевди, Камчы Көлбаевди түрмөнүн президенти деп коет, мындайча айтканда. Вор закон түрмөнүн президенти. Бачок деп мындай. А сен жаткан жериң ал жанагы качып, эркектерден качып, жаткың келбей, жанагы эмелерди жаттатат, жана мужик опера бара деп, ошолор жаттагың келбей, өзүнчө эле хайп кармап, анан бияка чыгып, мен моинтип жаткам, анан мен моинтип жаткам деп. Анан баягы коомчулукка баягы бул көмүр менен анан айланпаштыгы менен таанылып калды да, мотивчи мисалы коомчулукка только бул көмүр, анан жана айланпаштык сөзү менен. Анан калгандан кийин баягы муну карай берет экен, көрө берет экен, неметет экен, анан коям айланпаш деп баягы көңүл дагы бурбайт экен, баягы жакшы небелерди айтып коет экен. Мен просто кечеки эфирим бул эфир эмес, жөн эле жанагы суранганынан жүктөп туруп резко өчүргөм 2 мүнөттүн ичинде. Ал менин баракчам эмес. Анан билип билбей эле мен деле ошол жуңгалдан болом, түпкү жерим жуңгалдан болом. Анан отуруп эле, чүйлүп эле, анан тигиле, бул эле деп бир каяктагы бир эмелер. Эми ушуну жанагы чыпалак, ошол провокатор, ошол жанагы чыпалак батыр болуп атпайбы? Ошонун баракчасына моун баарын үрбүтүп, жана дүрбүтүп аткан ошол болуп атат. Ага болсо чыпалакка жаныма жөн эле кошпой койгом да, эми ошол чыдап тур, кишиге чыдап тур. Машинага отурбай жүрдүң беле, мына азыр карасам ошо Чыпаштын баракчасынан бир кафеге кирип алып, жөн эле кайф эме бир тамак үчүн эле жөн эле ал кафени пиар кылып атат, жөн эле. Мынтип ийгиликке эч качан жетишпейсиңер. Өзүңөрдүн мээнетиңер менен бир иш кылып, анан барып жетесиңер. Анан бир кафеден бир тамак берди Чыпашка. Ал тамагын ичти, аны башында эле жана кошуп аткан бала мага ачыгын эле айткан, кичине бир талмабы, бирдеме оорулары бар Чыпаштын. Чыпалактын оорулары бар, эми аны көңүлгө албай эле койду. Булардын Мото экөөнүн Чыпаш менен Мотунун мээлери когда сүйлөп атканда же тиги бул муну кылып атканда мээлери иштебей калат да. Анан менин немелеримди көрүп эле мондай жүктөгөнү келгенде эле, провокационный немелерин жүктөгөнү келгенде эле мээлери ушундай иштеп кетет да, автоматически иштеп кетет. Мен ушуга таң калам да. Жана Чыпаш менин видеолорумду жүктөгөндө түм элечи, ушундай мээси иштеп, ушундай темаларды коюп, мына садырдан кече эле төшүн кагып эле, мына кечирим сурап депчи. Мен ал жерден өзүм кайрылгам, ошол жерде кандай болуп мен кечирим сурагам, анын баарын мени кандай кылып алдашкан. 2 күн ошол роудуда алып жатып, ошол эле жана Ниязбеков менен ички иштер министри Уланбайкенин эмеси менен Садыр Жапаровдун бир нерсеси үйлө эме куда болушуптур да, кыскасы. Мына ошо тойго барасың, костюмуңду кийип кел. Мына ушуну эле азыр жүктө, бүттү, тойго кеттик деди. Болду. Мен кечирип сурадым. Никакой той жок, алдындагы өчүрүп койгом. Ошол бир какой-то силер, мен ушуга бир таң калам да. Бир жумуртканы кармап алып, кырыздеп эле ушул Чыпаш, Моту, вообще-то бүт мол. Мен таң калам, ушу жумуртканы кармап эле журналисттер жанагы
бүт жумуртканы кармап эле кырыздеп сотканы кармап алып бир колуңарга сотка, бир колуңарга жумуртканы кармап эле кырыздеп эле отурат окшойт, сага монтип карап элечи ким эмне деп сүйлөйт, ким эмне деп эметиш керек, ошого азыр мондай ответ бериш керек, монтип тема коюп жүктөш керек деле ошентип эле отурасыңар да.